Санарип көндүмдөр борборлору элеттик аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн санариптик технологияларды колдонууга көмөктөшүүгө багытталган. Европа биримдигинин колдоосу менен ишке ашырылып жаткан диги конуш санариптештирүү аркылуу элеттик коомчулуктар үчүн ачык айкын келечек куруу аттуу долбоору элеттик аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү санариптик технологияларды колдонууга багытталган. Диги конуш долбоору бул диги абдан кыска аталыш болуп атат. Негизи биздин долбоордун аталышы бул деген элет коомчулукта ачык жана айкын санарип аркылуу келечек куруу деген долбоор. Диги конуш деп кыскача айтып койгонбуз. Себеби деген диги бул англис тилинен санарипти белгилейт. Ал эми конуш бул деген ар бир кыргыздын жакын сөзү болуп атат. Бул деген албетте элет, албетте кандайдыр өзүнүн элеске келет. Негизи биз айылдык элдер менен иштейбиз. Элеттиктер менен биздин долбоордун алкагында 3 багыт бар. Бул биринчиден санарип боюнча окутууларды жүргүзүү, экинчиден бул деген электронный коммерцияга үйрөтүү жана жүргүзүү жана кичи гранттарды конкурсун уюштуруу стартаптарга жана үчүнчү биздики бул тек ивенттер деп атабыз, бул ар кандай тек фестивалдарды уюштуруу. Биздин долбоор Европа биримдиги аркылуу каржыланган. И бүгүн биз Баткен мамлекеттик университетинде Enactus Кыргызстан уюму менен бирдикте өзүбүздүн мындай ыктыярчы катары бюджетти караштырып Баткенде чогуу бул долбоорду ачып олтурабыз. Бул жердеги борбордо көрүп аткан имараттын дизайны жана мебелдер Enactus'тан аркылуу каржыланган. Бул жердеги ремонтту Батму өзү жасаган. Ал эми бул жердеги көрүп аткан оборудование жабдуулар именно санарипке байланыштуу, мисалы интерактивдүү панель, же болбосо ноутбуктар, же болбосо МФУ принтер, көп түстүү принтерлер. Бул деген биздин лидер коомдук бирикменин тарабынан каржыланган, берилген. Баткен облусу эң алыска аймак болгондуктан санарип көндүмдөр долбоору Баткен мамлекеттик университетинин базасында да ачылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары жана тиешелүү жетекчилер, студенттер катышты. Министрлик деле жалпы элет жаштарына көңүл буруу саясатын активдүү жүргүзүп келет. Мына бүгүнкү ишке ашып жаткан диги конуш долбоору дагы мына түздөн түз биздин жаштар саясатына керектүү. Мына санариптештирүү, мына президентибиз койгон курс менен мына бардыгы тең жогоруда министрдин орун басары эжекебиз айтып кеткендей, жалпы мамлекеттик кыймыл аракеттердин бардыгы тең санариптештиш керек деген биздин чоң бир багытыбыздын бир жаштар багыты боюнча сиздер жооп берип жатасыздар. Учурдан пайдаланып биздин өнөктөштөрүбүзгө биз ыраазычылыгыбызды билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Мына лидер атуулдук демилгелер борборуна, Enactus уюмуна, ушул биздин алыскы Эстония элине ушунун баарын каржылап бизге көмөк, техникалык көмөктөрдү көрсөтүп жаткан Евросоюзга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына бүгүнкү иш-чаранын алкагында биздин мына иш-чарабыздын экинчи бөлүгүндө биздин окуучуларды туура жолго үндөп, бардыгы туура бүгүндөн башталат, бүгүнкү кыймыл жоопкерчиликти алуу бүгүндөн башталат деген бир идеяны ойду берген биздин ушул бир батырларыбыз келатат десек болот. Мына ага дагы Руслан Акун мырза баштаган жалпы ушул Акыркы сабак фильминде тартылган биздин ушул жумушчу топко, ушул актерлорубузга, ини карындаштарыбызга дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү иш-чаранын алкагында биз жана жаштар саясатына жооп берген мекеме катары жаштарга бир кайрылып коюуга, жаштарга бир оюбузду айтып коюуга уруксат этсеңиздер. Жаштар болбогон нерсе болбойт. Бардык нерсе өзүбүздүн оюбуздан көз каранды. Ааламга кетчү жол айылдан башталат деп айтылат. Мына бардыгы тең кыялдан башталат деп айткыбыз келет. Максат коюңуздар, кыялданыңыздар. Мына чыгыш эл айтып коет, сүрөт тартсаң жолборс тарт, окшош болсо мышык болуп калат депчи. Чоң деңгээлде кыялданыш керек да. Абдан чоң бир максаттарды коюш керек. Менимче мунун бардыгы тең азыркы цифровизация, мына санариптештирген заманда
биздин максаттарыбыздын орундалышы, кыялдардын орундалышы илгеркиден караганда бир топ эсе мындай бат жол менен ишке ашат да. Ошондуктан дагы бир жолу жалпы ушул мыкты долбоордун ачылышы менен куттуктайбыз. Бул долбоордун мыкты деген Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткан мындай чыган ул кыздар тарбияланып чыга турган ушул касиеттүү бир долбоор болсун. Чоң рахмат. Аталган долбоор Лидер коомдук уюму жана Enactus Кыргызстан коомдук уюмунун ошондой эле Баткен мамлекеттик университетинин колдоосу менен ачылып жатат. Бул долбоорго бардыгы эле 18 жаштан 35 жашка чейинки жарандар акысыз катыша алат. Баткен мамлекеттик университетинин ичинде ачылып жаткан санарип жана бизнес өнүмдөр борбору эки уюмдун жардамы менен анан Баткен мамлекеттик университетинин колдоосу менен ачылып жатат. Бул эки уюм Лидер коомдук уюму, анан Enactus Кыргызстан коомдук уюму. Мен ошо Enactus Кыргызстанда түштүк региондор боюнча координатор болуп иштейм. Анан биздин проект негизи жаш табышкер деп аталат. Биздин максат айыл чарбасындагы инновацияларды жана IT, цифровой чечимдерди өнүктүрүү болуп саналат. Бул биздин проектте, жаш табышкер проектинде негизи Кыргызстандын 6 областынан бардык жаш фермерлер, студенттер, 18-35 жаштан жаштын тегерегинде бардык кыз келиндер жана кишилер бардыгы катыша алат. Учурда заман талабы болгон технологиянын өсүп өнүгүүсү талашсыз. Ошондой эле технологиялар боюнча окуу борборлорун ачуу заман талабы. Иш-чаранын жүрүшүндө тиешелүү жетекчилер доклад жасап, алыска Америка Кошмо Штатынан, ошондой эле Бишкек, Ош шаарларынан түз эфирге чыгышып, өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүштү. Бул баталуу сайма дейт да. Илгери биз кыздарды алыс жерге берип атканда, анан кызы самолет жок эле, поезд жок эле байыт элек да. Только караванщиктер, которые бир нерсе сатабыз дегендер жүргөндө, ошолордон кыз мындай сайма берип жүрөт эле үйдөгүлөрдү. Үйдөгүлөр ошол сайманы алып окуйт эле да. Если сайма мындай жөнөкөй жип менен мындай арык ишине сайып койсо, значит бул начар жерде турат да, мындай барелик жок. Если мындай жиптер кызыл, көк, гүлдөр көп болсо, анда жакшы жерге түшкөн экен деп апалар окуйт эле. Батаны, сайманы окуйт. И ошого биз азыркы заманга ойлодук. Көп адамдар миграцияда жүрөт, көп адамдар внутренний миграцияда жүрөт. Какой-то биз үй салабыз деп чуркайбыз, буну кылабыз деп чуркайбыз, бирок бири-бирибизге жүрөгүбүзгө какой-то поддержка берсек жакшы деп. Анан ошого биз мындай проект жасадык. Өзүңө баталуу саймаңды түз. Азыркы заманда азыр уже биз сайбайбыз да, уже убакыт көп кетирбейбиз, бирок проект үйрөтөт. Каждый узор өзүнүн значениясы бар. Ошону ачып окусаңар, ошондо түшүнөсүңөр да, каждый узордо кайсы сайманы, кайсы батаны силерге апаңар берди, сайма аркылуу. Но проектimiz каждому человеку важно чувствовать поддержку. Мен орысча айтсам түшүнөсүңөр деп айтып, важно чувствовать поддержку. И раньше мамы дарили тушки из каждой своей дочери, но иногда и своему сыну. И вот этот тушки из алганда, ортодо вот такой тумарга окшогон нерсе болчу эле, что бул тушки как тумар кадары иштейт эле силердин үйлөрдө. Можно дальше? 1, 2, 3. Болсо чоңой отуруп, чоң сууга айланып, бул арканын мүйүзүндагы ошол ыкматтын белгиси. Приложение было бы здорово. Саламатсыздарбы, баарыңыздарда эгерде телефонуңуздарда Telegram тиркемеңиз бар болсо, ошону ачып милдет деген сөздү жазсаңыздар, ошол жерде виртуалдык юристтин
14 тема боюнча сиздерге жардам бере алат экенсиздер. Анткени бул милдет деген телеграм ботту ачкандын себеби биздин Кыргызстанда эң чоң көйгөйлөр үй бүлөлүк маселелер болот. Ошондой эле ишкерлер менен дагы алакаларда. Бул ажырашуу, ажырашкандан кийин бүйөздөн алимент алуу, андан кийин үй бүлө экөөнүн ортосунда мүлк бар да, мүлктүн талаштык маселелери. Андан кийин балким сиздер кандайдыр бир карбар катары бир жерден буюм алсаңыздар, ал жерде ошо буюмдардан дагы бир кемчиликтер болуп калышы мүмкүн, ошол жерде дагы маселеңиздер. Ошондой эле сот аткаруу органдары балким сиздердин арыздарыңыздарды же болбосо сиздердин иш аракеттериңиздерди же болбосо каршы тараптагы ишинин иш аракетине сот аткаруучунун аракети жок болсо, ошого дагы өзүңүздөр пикириңиздерди билдирип, ошол жерде өзүңүздөр жообуңуздарды ала алат экенсиздер. Мүмкүн болсо телеграмдан анда милдет деген сөздү жазсаңыздар, ошол телеграм бот ачылат экен. Документы Мен эмне үчүн ошо милдет деген телеграм ботту ачканга келдим, анткени мен өзүм кесибим боюнча юрист, 11 жылдан бери юриспруденция тармагында иштеп келем. Эң биринчи ошо юрист катары иштеген иштеримдин баардыгы ошо ажырашуу, алименттерди алуу, ошондой эле мүлктү бөлүштүрүү деген темалар менен койгон. Эми азыркы учурда дагы зордоп күйөөсү менен аялын өмүр бою кыйнап жашата албайт экенсиздер да. Кээ бир учурда ошол ата-энелер өздөрүнүн ата-энелик милдетин аткарбай, алименттерин төлөбөй кетип калган учурлар болгон. Бирок юрист катары мен өсүшүм керек болчу. Өсүүдөн учурунда мен да баары бир аялдарга жардам берүүнү четке калтырбайм деп чечтим. Ошондуктан мен ошол аялдарга акысыз юридикалык кызмат бере турган ошол телеграм ботту ошол идеяны ойлоп таптым. Анткени ошол жерден телеграм боттон сиздерге тиешелүү документтер даяр чыгат. Кандай арыз жазылыш керек жана кандай иш аракеттер жүргүзүлүш керек. Ошону түшүндүрүп айтып берсе дагы, бирок жок, мен ушу министр менен жолугам деген ойлор көп болот экен. Ошондуктан биз ушул маселени чечиш үчүн атайын Дейкандос деген телеграм ботту уюштурганбыз. Силер азыр дагы мына биякта жана өзүнчө кылып берсинчи бул жерде центрдачы. Азыр ушул жерде силер дагы азыр бирге силер менен чогуу телеграмга киргиле. Дейкандос деп жазсаңар, Айыл чарба министрлиги менен байланышка боло турган ушул Дейкандос бот, телеграм бот бар. Кийин дагы силер ушул Айыл чарба министрлиги менен түз байланышканга мүмкүнчүлүгүңөр бар болуп турат да. Кандайдыр маселелер бар болсо, кандайдыр суроолоруңар бар болсо, ушул телеграм бот аркылуу байланышта болсоңуз. Ошондон Дейкандос деп ушундай Дейкандос деген чыгат. Өзүңөрдү каттайсыңар да. Мисалы үчүн тилди тандап кыргызча болду. Өзүңөрдүн жынысын тандаңыз деп, эркек же аял деп. Анан өзүңөрдүн аты жөнүңөрдү жазасыңар, ушинтип катталасыңар. Бул катталганындагы биз үчүн айыл чарба ушул учурда айыл чарба министрлиги үчүн өтө маанилүү болчу. Анткени биз ар бир дейкан менен түзгөн мындай түз ушул жаңы санариптик технологиялар аркылуу байланышканга аракеттенгенбиз да. И ушинтип туруп, мисалы үчүн өзүңөрдүкүн каттайсыңар. Туулган жылыңыздарда тандаңыз деп жазылып турат, ушул кайсыл жылдарды беретчи. Кайсыл жерден деп туруп дагы кайсы аймактан деп каттайсыңар. Мисалы үчүн Баткен облусу район. Бир жолу катталып болсоңор, бирок анан кийин башка болбойт да, жеңилдүү болот. Эмне менен алектенесиңер? Мисалы үчүн соода деп жазды, ошол айыл чарба жагында. И мына каттоодон рахмат ийгиликтүү каттоодон өттүңүз, эми сиз боттун бардык кызматтарын колдоно аласыз дейт да. Эми бул жерде кайра менюга кирсек, мына бул ылдый жакта кандай маалыматтарды алсаңар болот. Мына эң үстүнөн баштап биринчи баштайлы. Бул мисалы үчүн гранттар. Көп киши гранттар жөнүндө издейт да. Негизи айыл чарба министрликке миллиондогон долларлап гранттар келет экен. Бирок жылда ушул маалымат жакшы таркабаганча, таркабаган үчүн
кээ бирде кишилер ошол гранттарды алып анан өзүнүн мындай жеке эле кызыкчылыгына иштеп кетип атат да. Ошондуктан биз муну мындай баарына жайылыш үчүн атайын ушул гранттар жөнүндө маалыматтарды бергенбиз. Бияктан ошо кирип туруп, ар кандай уюмдардын гранттарын ошо айыл чарба багытында гранттар жөнүндө маалыматтарды алсаңар болот. Кийинкиси кайра артка мына кайра деп басасыңар артка кийинки банктар жөнүндө, банктардын ичиндеги кандай кредиттер бар, лизинг, мисалы үчүн банкка кирдик, ФСХ 9, Айылбанк, мисалы үчүн Айылбанктыкына кирсек, жаңы эле Айылбанк жөнүндө да маалымат болду эле. Бияктан мына кредиттер жана бар экенби? Өдө. Кредиттер анан лизинг дагы бар болуш керек. Чыгып атабы? Дагы телефондон чыгып атат болуш керек. Мисалы үчүн кредиттер жөнүндө маалыматтарды ушул жерден эле алсаңар болот. Анан ар бир банктыкын алсаңар болот да. Анан кайра артка чыга берели. Ар бир банк жөнүндө алсаңар болот. Ар бир банктын кандай кредиттери бар, аны кандай пайдалансаңар болот деген бүт шарттар менен жазып алсаңар болот. Кийинки кеңештер жана сунуштар. Бул силер пайдалуу YouTube каналдарга ссылка шинтемени алып, ошол жактан өзүңөргө айыл чарба жагындагы пайдалуу бир материалдарды көрсөңөр болот. Айыл чарба жөнүндө Telegram каналдар, оорулар боюнча кеңештер, бул зыян ар кандай өсүмдүктөрдүн оорулары боюнча дыйкандарга кеңештер дагы билим берем, ар кандай мындай көп пайдалуу маалыматтарды бул жактан алсаңар болот. Кайра артка санариптик агро шаймандар, айыл чарба секторунун уюмдары, мынтип ушул ар кандай маалыматтарды алсаңар болот. Кийинки дагы мындай азыр кыскартып берейин. Өдө дагы мына мисалы үчүн экспорт. Силер бирine өрүктү өстүрдүңөр, анан экспорт кылам дейсиңер. Ошол боюнча маселе жаралып атса, бияка экспорт деп киргизесиңер. Анан так, бул экспорттоо бул дейт. Экспорт боюнча кеңештер. И мондай руководство по экспорту плодовочной продукции силерге бүт эмне керектүү маалыматтарды ушул жактан алып алсаңар болот да. Негизи биз жалпы ал учурда дагы көп пландар бар эле. Ар бир дыйкан кайрылганда ошол биздин электрондук форматта кайрылуу катталып, анан катталгандан кийин 5 күн бериш керек да. Мисалы үчүн силер катталдыңар, суроону бердиңер. Эгерде айыл чарба министрлик тарабынан эч кандай жооп келбесе, СМС борбордук аппаратка түшөт. Биринчи бул силердин жергиликтүү рубарлардагы кызматкерлер силерге жооп берет. Эгерде алар жооп бере албай калса, силерге 5 күндөн СМС келет. Канчалык деңгээлде канааттандырылган силерге суроо жооп берди. Эгерде жок, жаман жооп бербей койду, мен маселем чечилген жок десе, анда 1 деген бааны коюп коет, ал борбордук аппаратка түшөт эле. Борбордук аппараттан дагы 2 күн берилет. Аякта ушул борбордук аппараттагы адис 2 күн ичинде маселеңер чечпесе, министрдин орун басарына түшөт. Андай деңгээлге түшүп чыккандан кийин уже аякта кадрлык маселеси каралат. Эмне үчүн силер фермердин маселесин чечпей атасыңар. Орточо ошондо 1 жуманын ичинде кандай бир маселеңер бар болсо, ар бириңердин маселеңерди чече тургандай биз ушул платформа аркылуу жазайлы деген ойлорубуз бар болчу, бирок тилекке каршы биз баштап кеттик. Азыр болсо кандай муну уланып кетет деген азыркы министрликтин составы чечет, бирок баштап кеттик, фундаментин түзүп кеттик да. Эгерде мына силерде дагы кандайдыр бир сунуштар бар болсо, ушул эле Telegram бот аркылуу дагы ошо сунуштарыңарды айтсаңар болот, кайрылсаңар болот. Бирок мына жок дегенде, бияктан 100% маалымат болбосо дагы, бирок биз аракет кылдык. Ачык, айкын иштеп, бүт силерге маалыматты бере тургандай болчу. Анан жалпылап айтып кетсем дагы, мен түшүнүп атам, бул мындай кичинекей бир нерсе, бирок мен ошо Баткен элине дагы өзүнчө бияктан
убакыт аябай кыска экен, уже жыйынтык бериш керек экен. Бирок бир нерсени сунуштап кетейин деп аттым эле. Азыр бизде мындай көп жерлер бар, эч нерсе өспөгөн, таштак жерлер бар, өзгөчө бар экен. Ошол жака бир чычырканакка көңүл буруп коюла деп сунуштайм. Чычырканак жөнүндө маалыматты көрүп изилдесеңер, карасаңар, азыр 6 айдан атайын сорттор алып келсеңер болот. 1 гектардан орточо эсеп менен 10 тонна чычырканак алганда мүмкүнчүлүк болот экен. Бул культурный чычырканак да. Кичинекей эмес, тикелеги жок, чоң чычырканак болуп чыгат экен. Анан муну экспорттаганда мүмкүнчүлүк бар. Азыр Жапондор 1 килограмм кургатылган чычырканакты $22 сатып алышты. $22. Азыркы акча менен санасак, 1 килограмм ошондо 2200 сомдон ашыгыраак болуп калат. Кыргызстандын жараны өзү Америкада көп жылдан бери жашап, Америкада бир стартап кылган болчу, недвижимость, мүлк боюнча. Ошол жерден Кыргызстанга келип, көп программисттерди издеп, тауып, Юрта деген стартапты ачкан болчу. Ошол американский рынок недвижимости иштеп, бирок Кыргызстандын балдарын алып, 2 жылдай биз иштеп көргөнбүз пандемияга чейин. Анан пандемиянын учурунда бизде программисттер боюнча аябай дефицит болгон үчүн бул жерде силердин жарандарыңар бар, Эсен Ниязов деген жигит менен Айылжан Айтике деген долбоор ачылган болчу. Ошол жерден 500 адамдын ичинен 130 адам тандалып, бекер программдоо кесиптерин үйрөнүшкөн да. Ошону бүткөн соң биз 2020 жылдары же 21 жылдары эсимде жок, 2 жыл мурун болсо керек эле. Дагы ошо долбоорду кеңейтүү максатында келечек деген долбоорду баштаганбыз. Бизде Америкада мүмкүн билесиздер, Айдана Теков деген, Айдана Мамурбаева жана Бакыт Абдишев деген Кыргызстандын жакшы жарандары бар. Алар канча жылдан бери айтыны элге жеткизип жүрүшөт да, Америкадан туруп. Ошолор менен чогулушуп, апрель айларында келечек долбоору башталган. Ал жерде 2700 адам кабыл алынып, апрелден декабрга чейин өткөн жылы болуп атат. Веб иштеп жолу боюнча долбоордо бекер акысыз окутулган болчу. Ошол долбоор аяктап жатканда кандай кыйынчылыктар бизде пайда болду. Ал жерде программалоону үйрөнүү үчүн бир топ убакыт талап кылынат экен. 6 ай окуганы менен ошончо да убакытта алар жумуш издегенге мажбур болушат экен. Анан баарына эле кире бербейт экен. Бирок андан сырткары эң чоң проблема бул базовый skills деп коет, ошо базовый цифровой навыктар жок экен. Компьютер менен колдонуу, мисалы үчүн ачуу, почтаны ачыш керек, ошондой көп элементарный нерселерди билбеген